Atта кадимкидей жийиркенет экен, башка бала отурганда. Анан жанагы 10 миң дегенде кээ бир кудай аткалар айдап барганда атты кайрып туруп 10 миң дебейт, аны кайтты кайрыбай туруп өзүнүн жакын атын тиги эме кылып коюп алып, аны оң кылып алып кетип бараткан 10 миң дейт. Ат 10 миңди бизден жакшы түшүнөт. 10 миң дегенде 180 градуска бурулат да, көп балдар түшүп калат, топ түшүп калат да. Анан ошо бала чапкан экен, ошо үстүнөн ыргытып жиберип эле мындайча айтканда. Жийиркенет экен да, башка бирөө чапса аттагы өз билет экен, аттай акылдуу нерсе жок. Анан ошентип буруп тургандан кийин 10 миң дейт экен да. Анан 2 жолу ошентип үстүнөн ыргытып этти. Анан баары ушул чатак болуп, Надырбектин ордуна келип, ошону суранып келсеңер болмок. Чатакташып, анан жаңы күлүктөр чыгып, жанагы эменин күлүктөрү чыга баштаган кезде, конзаводдун күлүктөрү аябай пленонный. Анан мен 40-летие октября болуп калды. 40-канчанчы элүү? 57-нчи жылы 40-летие болду. 17-нчи жыл октябрдын революциясы. Анан 50 жыл. Баягы мен таптап жүргөн карыябыз, тууганыбыз мени шаарга барып эле кыздардын арасында отургам, жулуп алды, кет учкач деди, кеттик. Анан ушундай аттын багыты айып калды, бирок бизден намыс кеткен эмес. Эч качан бизден Кудайга шүгүр, Алла Кудай колдоп келатат. Сен чапкын деди. Мен бир-эки абдан чоң күлүктөр чыккан экен акыркы. Баланча деген Карагашка тиги. Аны айтпагыла, бул Кудайдын каалоосу. Деп анан эртеси чапты, 100 ат келди. Талас өрөөнү 100 ат, анан эмеге батпайт экен. Ипподромго батпайт экен. Элдин каалыгын айтпа. Анан 25-30 атты уруксат берип тандашып. Мен де күмөнмүн да, жана атактуу күлүктөрдү улам эле ошолорду карайм да, эмне болор экен деп. Анан бир Карагашка улам келип, элдин алдына дуу трибуна келгенде эле качып чыгат. Жүрөгү жок экен, мен сразу байкадым да. Элдин дуулдаганын көтөрө албайт экен көп ат. Ушундай мыкты болсо дагы дуулдакты көтөрө албайт. Ушу дуулдакты көтөргөн аттар жакшы да, жүрөгү бекем да. Ошентип 3-4 жолу кайталанды. Анан 5-6 курукта жок. Эмне болду? Ошол же чыгарып салды, же күчү кетип калды. Анан башка аттарды. Анан ошол 12-нчи курукта үчөңгү мүсүлүп кетти. Самсалап келатат, же отура албай. 4 эле ат калды. Анан баягы чоң атам үйрөтүп келме келтирип, ушу чапсаң ушу келме келтирип деп, аттын эсте малда болчу. Аттын башын кое берип, көчтү жумуп алып эле келме келтире бердим деп айтып атты. Карасам 2-нчи болуп калды. Анан ушинтип отуруп ас калганда алдыга чыгып кетти. Эч нерсени кылган жок. Анан ушу мастар келип алып сүрөйт, ат араң эле келет, түртсөң жыгылат, ат деле ушундай да, кубат жок да. Прямо тийбегиле атка тийбесе болбойт. Тискини малып алып сүйрөт, мастар экен, анан чыгып келдик. Анан ошондо баары келип, анан ошо айтты да, тигин Надырбек тигиндей мындай дешчилеңер мына алып келдик. Ат чуркабайт, бак чуркайт деди да. Чын эле ошондой экен. Ат чуркабайт экен, ушу чапкан. Бак чуркайт экен.